Assalamu алейкум, урматтуу мен каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр кичине сөздү ушул Трамп менен Путин Кытайга Си Цзиньпинге коноктоп келишти. Кандай жыйынтыктар менен ар бир президент барып келгенин көрөлү, карайлы, серептеп көрөлү, баалайлы. Эми биз Бейжиңдин балансын карасак, ушул Си Трамп менен Путиндин ортосунда кандай өзүн сезип атат. Пекинде бир жумада эки жолугушуу болуп кетти ушул бул айдын ичинде. Кытай өзүнүн күч борбору катары көрсөттү. Баары менен сүйлөшөт, баары менен дос, бирок эч кимге толук байланбайт. Трампты Си тозгондо кызыл килем төшөп, ардактуу кароолду чыгарып, оркестр кылып туруп, салют кылып туруп, өтө чоң салтанат менен тосуп алды. Трампта куру келген жок. Америка Штаттарынын дүйнө жүзүндөгү чоң ушул америкалык корпорацияларды башкарган алардын атактуу мындай лидерлери менен келди десек болот Кытайга. Эң мындай күчтүү бай адамдар жыйнап алып. Путин болсо өзү эле келди. Трамп ушул боюнча кичине тамашалап койду. Мени Си Цзиньпин жакшыраак, мыктыраак тозгон деп, меники жакшыраак болгон деп коюп какшыктап койду. Бирок негизги айырмалар килемде эмес, жалпысына маанисинде да, эмне кылышты, кандай кылышты. Протокол окшош болду, бирок саясий тон башкача. Ошол эле келишимдер түзүлдү. АКШ тобокеликтерди башкаруу максатында келди. Соода технология суроолорун койду. Тайвань суроосун койду. Иран маселесин да койду. Ошондо АКШ айтты, силер Иранга курал жибербесеңер, биз Тайванга жибербейбиз деп. Кытай ушуну кабыл алды. Соода алакаларды жеңилдетели, күчөтөлү деди Трамп. Си ага макул болду. Көптөгөн ошол лицензиялар берилди кайра америкалык компанияларга Кытайдын базарына соя этти жеткиргенге. Ал ушундай эле Кытайдын компанияларына Nvidia чиптерди сатканга дагы келишимдер түзүлдү. 200дөн ашык Boeing сатып алабыз дешти АКШдан Кытай тараптагы авиа компаниялар. Орусия болсо асимметриялуу стратегиялык өнөктөшкө өттү. Бул эмнени билдирет? Орусия суранды Сила Сибири 2 деген газ түтүгүн курбайлыбы деп, ошонун баарын чыгымдарын Кытай көтөрсүн деп. Кытайга макул болуп жатат, бирок Кытай айтып атат, анда экспорттук баадан эмес, ички Орусиядан сатылган баасы менен биз Орусиянын газын алып алабыз. Кээ бир маалыматтар боюнча тарифтен да ылдыйраак бааны сурашты Кытай тарабы. Орусияга макул болду. Ушинтип, эгерде АКШ өнөктөш эмес атаандаш катары келсе, Орусия бул кичине ошо вассал катары келгендей сезилип жатат. Ортосунда Кытай тең салмактуулук дипломатияны сактаганга аракет кылды, бирок бир нерсе байкалды. Мисалы үчүн Кытайда бир бак бар, падышанын багы. Ал падышанын багы өтө мындай байырктан бери турат десек болот. Ошол байыркы падыша багын ичинде Кытайдын императорлордун багын көп жыл өсүп турган дарактарды көрсөттү Трампка Си. Анан айтты, мисалы үчүн бул бакка 230-250 жыл деди. Трамп деген ошончо жыл өсөбү бактар деп аябай таң калды. Анан Си айтты, биздин бактын аркы жагында 400 жылдуу, 500 жылдуу, 1000 жылдуу ушундай бактар бар деп айтты да. Бул деген мындай албетте бүт журналисттер жана Кытайдын дипломатиясын билген адамдар бул деген каймана сөз же болбосо мындай кыйгачынан соккон сөз деп болду деп айтышты. Анткени силер Америка Кошмо Штаттар араң эле ушул 200-300 жылга жетпей барсыңар. Кытай 1000 жыл, 10.000 жыл бар, 1000 жыл дагы болот деген сөз да. Ушундай мындай кыйма же болбосо кыйгач ушундай кичине Трампты басаңдатканга аракет кылган Си. Дагы бир нерсени байкашты, Си Трампты ошол абдан жапыс мындай отургузуп, өзү бийигирээк үстөлгө отуруп алыптыр. Бирок Трамптын бою Синикинен жогорураак, муну баары билет. Путин менен ошондо өн кылган жок. Си ошон үчүн Путинди мындай тең туштайлы кабыл алды, бирок ички маңызды карасак, Орусия кичине асимметриялык болду десе, бул асимметриялык деген эмне? Бул деген тең болгон эмес сүйлөшкөн келишимдери. 40тан ашык келишим түзүштү. Ал келишимдер боюнча ошо абдан арзан баада Орусия Кытайга газын сатмай болду. Ошол газды жеткириш үчүн албетте Кытай түтүктү каржыламай болду, бирок баары бир ошол түтүктүн көп бөлүктөрүн Орусия өзү каржыламай болду да. Ошо байланышты тереңдетүү, энергия эсептешүү, антигегемониялык риторика кылганга Орусия барды. Мисалы үчүн Кытайда айтып атат, Кытайдын дагы лидерлери айтты, биз көп полярдуу дүйнө түзүп жатабыз жана америкалык дүйнөгө кийгилишкенине жана жалгыз мамлекет болгонуна биз дагы кийгилишип, анын аша чаап кеткендерин кармаганга жетишкенге
ошо бүт аракеттерди салып жатабыз деп айтышты да. Америка бир эле жалгыз ошол дүйнөнү башкарбайт, баары бир эки биздин державасыз Америка эчтеке кыла албайт деген мааниде айтышты. Дал ошондой эле ойлошту мисалы үчүн серепчилер, эмнеге Трамп Сиге барып жатат? Иранды жеңе албай атам, сен Иранга курал жеткирип жатасың, АКШнын күчү жетпейт экен Иранга, Кытайсыз АКШ дүйнө жүзүнө тынчтык орното албайт деген сөз менен ушундай кайрылгандай болду да. Серепчилер дал ушуга көңүл бөлүштү. Дал ушундай мааниде ушундай сөздөр болду деп айтып жатат Кытай менен. Трамп Кытайда чыңалууну азайтканга мындай аракет кылды, бирок чоң бурулуш болуп кеткен жок да. Кытай менен АКШ баары бир бул деген атаандаштар, бүгүнкү күнү эң күчтүү дүйнө жүзүндөгү атаандаштар деп эсептесек жаңылышпайбыз. Анан албетте күн тартибине соода жана инвестициядан Трамп канча ийгиликке жетишпесе дагы баары бир ушул Тайваньды ыргыткандай болду, четке каккандай болду. Тайваньга курал барбайт, анан эки тарап тең кичине муздасын, баштары ысып кеткен, бузулуп кеткен мамилелери. Эки тарап тең Кытайда Тайваньда муздасын деп эки тарапка ушундай баа берип жатат да. Тайвань буга чыккынчылыкка катары мындай көз караштын айтты. Бул деген чыккынчылык, бул деген акылга сыйбайт. Биз деген эгемендүү мамлекетпиз. Трамп бизди ушинтип керек эле депчи. Трамп кээ бир сөздөрүндө дагы ошо Тайвань менен Кытай биригип кетсе эмне жаман экен дегендей маани берди. Бул нерсе Трамптын сөздөрү Тайваньдын президенттерине, парламентине аябай катуу тийди. Тайваньдан ошого аябай реакция катуу болду десек болот. Натыйжа Трамп ушул 200 Boeing сатып кетип баратат, соя сатып кетип атат, эт сатып атат Кытайга. Ушундай келишимдер түзүп кетти. Кытайлык компанияларга дагы базарга киргенге уруксат берип кетти. Аналитиктердин баасында бул чоң жаңы келишимден көрө чыңалуу убактылуу токтотууга көбүрөөк окшош. Бул деген албетте стратегиялык кандайдыр бир келишимдер болгон жок. Мындай убактылуу эле кичинекей дипломатиялык чечимдер да. Бирок пиар аябай күчтүү болду десек болот, жаңылышпайбыз. Путин болсо мазмуну көбүрөөк, бирок толук теңдик жок деп эсептесек болот да. Мисалы үчүн Орусия өзүнүн тылын бекемдеди, Кытайдан ресурс жана саясий рычаг алды да. Орусиядан мындайын айтканда Кытай ресурстарды көбүрөөк алат, арзаныраак алат. Орусияда өзүнүн европалык базардын кесип салгандыктан Украинага кол салып, жана НАТОго өзүн караштырып, мурунку аябай чоң акчаны алып келип турган, мындай бир жылда 600-500 миллиард доллар алып келе турган, жарым триллион доллар алып келе турган базарды Орусия өзүнө өзү жапты да. Эми жалгыз эле ошол Кытай калды. Ушундай чоң көлөмдөгү газды, ресурстарды алуучу өлкөлөрдөн. Кытай болсо албетте сатканга базарлары аз Орусияныкы деп туруп, ушу кысып, мындайын айтканда сыгып жатат да Орусиянын. Кошумча өзүнө мындай пайдалуу шарттарды чим эле сыгып атат Путинден Си Цзиньпин. Мындайын айтканда ошол арзаныраак бересиң, көбүрөөк чыгыша кетиресиң дегендей ушундай кылып атат да. Бирок буга Орусия тарап макул болуп атат. Кээ бир маалыматтар боюнча ушул жерден дагы ошо атайын кызматтардын тирешүүсү жаман болуп атат. Кытай менен ошол Орусиянын ортосундагы ушул жерден атайын кызматтар катуу тирешип атат. Бири-биринин ушунун сырларын алганга, технологияларын алганга көп аракеттер таштап атышат. Мисалы үчүн жакын эле арада Орусияда бир Кытайдын жараны кармалды, атайын ошо чалгындоо иштерин алып барып жүргөн деп. Кытай тараптан болсо чын эле чалгындоо аракеттер көп. Чынын айтса, эгерде Орусияда ар бир роутер Кытайда жасалган болсо, өтө деле көп аракет кереги жок окшойт да. Анткени ооба туугандар баарыбыз ушу Кытайдын телефондорун алып жүрөбүз, роутерлерин үйдө кармайбыз. Биздин кайсы бирөөбүз канчалык бир кичине баалуу болуп калса Кытай өкмөтү үчүн биз жөнүндө маалымат жыйнап коюу анча кыйын эмес да аларга. Ошол күн тартибин карасак, энергетика жана узак мөөнөттү жеткирүү, мындайын айтканда ошол узак аралыкка жеткирүү, Сила Сибири 2 газ түтүгүн Кытайдын акчасы менен соода жана доллардан тыш эсептешүү да, мындай арылуу, мындайын айтканда ушундай аракет. Көп полярдуулук, АКШны кичине критикалоо, мындай сын айтуу, ушул нерселер да каралды. Келишимдер топтому саясий байланыштардын узарышы бир тараптуу гегемонияга каршы жалпы тил болду. Бирок газ инфраструктурасы боюнча ири бурулуш ачык түрдө катталган жок. Серепчилер айтып жатат. Мисалы үчүн Кытайлардын бригадалары ушундай дaalып, Шиберге барып, газ түтүктөрүн куруп баштаган жок бир заматта. Ким билет эми, ким курар?
бирок азырынча ошо кадам боло элек. Кытай эмнени утту? Башкы утуш бул келишимдер эмес, бул пиар да. Бул деген арбитр позициясы дүйнө жүзүндө ушундай чоң бир держава бар, аны эч ким аттай албайт, анын таасирисиз эч ким калбайт деген сөздөй болду. Вашингтон технология базарын кичине ачты. Анан кичине ушул Ирандан болуп аткан күчөп жаткан 3-дүйнөлүккө алып барып жаткан кадамдарды басаңдатууга, муздатууга, кандайдыр Тайвань менен Кытайдын ортосундагы мамилени кичине жөнгө алууга мүмкүнчүлүк алды, мындайын айтканда. Бир да кризисти АКШ дүйнө жүзүндө чече албайт деген ушундай көрүнүп калды. Дүйнө жүзүндөгү эсерепчилердин сөзү боюнча. Москва ушул энергетика ресурстарына коюлган санкцияларды аттоого мүмкүнчүлүк алды. Кытай болсо баарына таанылып жатат. Эң күчтүү ушундай борбор катары жана мүмкүнчүлүгүн көптүгүн көрсөтүп жатат. Жаңы салмак алып атат, дүйнө лидерлигине чыгып атат десек болот да, ошо саясий ушундай мааниде. Орусия аны ырастатып жатат. Пекинге батышка стратегиялык альтернатива бар деп Путиндин айтканы дагы ошол АКШнын күчтүү атаандашы катары таанып жатат. Албетте ошо Путин дагы Кытайдын кудуретин көтөрүп жатат. Ал эми Си Цзиньпин же Дональд Трамп мындайынан караганда Владимир Путиндин Орусиянын ролун кичине көтөрүшкөн жок сөздөрүндө. Тескерисинче Си Цзиньпин сыйы болуп жатса, Трамп катуу эле сөз айтты. Державалардын арасында Орусия жок деп. Эксперттик жыйынтык Си утту деп айтып жатышат бүт саясаттануучулар. Синин колунда жеңиш деп жатышат. Анткени Трамп символикалык жеңиштерге гана ээ болсо, кичине келишимдерди тыныгууну, согуштардагы Иран менен болуп аткан же Тайвань болуп аткан тирештеги ушундай чыңалууну басаңдатууга мүмкүнчүлүк алды. Бирок системалык бурулуш болгон жок. Дүйнө жүзүн өзгөртүүчү жана жаңылатуучу ушундай кадамдар болгон жок деп эсептелинет. Дагы ошондой эле Путин кичине өзүнүн баягы колдонун мындай көзгө көрүнүктүү иш аракетин алды. Бирок Кытайга көз карандылык кала бергенин көрсөттү жана көз карандылык бар экенин тастыктады. Ортосунда Си өзүнүн Кытайдын кудуретин күчөттү. Экөөнүн тең кабыл алып, ушундай кандайдыр бир саясий буруу, саясий көптүгүн көрсөттү. Жана ошол мүмкүнчүлүктөрүн сактады жана Пекиндин албетте макамын көтөрдү десек болот да. Анан Бейжиң супердержавалардын атаандаштыгын өз дипломатиялык капиталына айлантты. Эми АКШ менен Москванын ортосунда кеңири кенен ойнойт. Бул дүйнө үчүн эмнени билдирет? Биринчиден, туруктуулук сакталат. Канча Кытай чыңалууну кармай алат, бирок бул өз кызыкчылыгына туура келгенде гана, кызыкчылыгына туура келбесе, албетте Кытай көп нерсени баштай бериши да ыктымал. Экономика жаатында энергия жана соода дагы көбүрөөк Кытай рыногуна бурулат. Кандайдыр бир Ормуз булуңунан мурун 40% бүт ресурстарды алып турса, балким Орусиядан көбүрөөк алып калат Кытай. Геосаясат жаатына дагы дүйнө көп полярдукка тездеп барат. АКШ эми жалгыз ушундай баарына таасир этчү саясий борбор эмес, ушуну көрсөтүп жатат бул нерсе. Анан жыйынтык Си дипломатиянын мастер-классын көрсөттү. Салтанаттар окшош, бирок ар башка ушундай кандайдыр бир жыйынтыктар, акценттер болду да. Ушундай тууганда дүйнө жүзүндөгү серепчилер ушундай мааниде. Силер эмне деп ойлойсуңар? Эми мындай практикалык иш жүзүндө карасак, бул эмнени билдирет? Бул деген эчтекени билдирбейт. Туугандар, бул таза эле пиар болду. Иран менен болуп жаткан тирешүү жана потенциалдык чоң согуш сакталууда. Израиль жанагы Газаны, Ливанды ушундай бомбалоолору токтотулбайт окшойт. Орус-Украин согушу уланат окшойт. Анткени Кытайга анын бүтүшү пайда алып келбейт. Анын өтө куурчуп кетип Орусиянын жеңилиши да пайда алып келбейт. Ошон үчүн Кытай тараптан ресурстар, атайын технологиялар эки тарапка тең салмакта же кандайдыр бир Орусияга көбүрөөк ушундай сатылап берет деген ойлор бар. Демек, бул деген визиттер аябай дипломатиялык чоң ушундай мааракелер болду. Жакшы пиар, бирок акырында дүйнөнүн азыркы согуштарын токтой бүтүүчү же кандайдыр бир саясий, геосаясий ушундай архитектурасын тез өзгөртүүчү нерселер болгон жок деп эсептесек жаңылышпайбыз туугандар. Кантсе да абдан сонун мааракелер болду. Кичине дагы дүйнө лидерлери, ушундай атаандаштары кичине бири-бири менен чай ичип койсо дагы бизге жакшы. Демек, бул 3-дүйнөлүк согуш кичине алысыраак дегенди билдирет.
Ушул серептөөнү сизге тартуулаган Искендер Шаршеев болду, саясаттануучу экономист жана бизнес пландоо боюнча адис. Эгерде сиздерге техникалык экономикалык негиздемелер керек болсо, бизнес план керек болсо же эл аралык уюмга долбоор керек болсо, ушул видеонун астында сүрөттөмөсүндө номер бар, ал боюнча WhatsAppка жазгыла. Видеонун сүрөттөмөсүндө WhatsApp номери бар. Жазгыла, кайрылгыла, биз жооп беребиз, андан ары талкуулайбыз. Ошондо видео аяктады. Комментарий жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө.